Кээ бир адамдарда мындай туура эмес түшүнүк бар. Бир адамды көрүп калса же өлүп калса ошол адам же тирүүлүгүндө же өлүктүгүндө айырмасы жок. Бул инсан же жаннати инсан менен жолугуп калдым, а баланчы жаннати деп айтып жибере берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бир жаш бала өлүп калды. Ошондо Айша энебиз бул бейиш куштарынан бир куш да деп айтып койду. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "О Айша, мен Аллахтын элчиси болуп туруп, дагы мага али эмне кылуусун Аллах Таала мен билбеймин, андай айтпа" деген. Көбүнчө айтып калышат, бир алымды көрсө же башканы көрсө, бул жаннати инсан деп коет. Бул мункар иш, бул кайтарыла турган иш. Сахабалар болгон, мына бейиштен сүйүнчүлөнгөн сахабалар, ошолорду жаннати деп айтсак болот. Биз мына кунут дуасында не деп дуа кылабыз? Наржу рахматак ва нахша азабак. Аллахтын ырайымынан үмүт кылабыз, азабынан эмне? Кутулууну Аллах Тааладан сурайбыз, Аллахтын азабынан коркобуз. Мына ушундай коркуу менен үмүттүн ортосунда жашайбыз. Анан бирөөдү жаннати кылып бериш, мындай бул туура эмес. Али ким бейишке кирет, ким жаннатка кирет, ким тозокко кирет, Аллах өзү билүүчү. Бирок биз үмүт кылабыз. Аллаху алам.